10 күндөн бери чек арадагы кырдаал жеңилдеген жок. Жүздөгөн жарандарыбыз азыр чек арада азап тартып, саламаттыгын жоготуп, мындай абдан оор абалда элибиз мындай кыйналып турган учурда ишкерлерибиз дагы мына мөмө жемиш ташыган, сүт азыктарын, эт азыктарын ташыгандар мына жоор жүк ташуучу машиналар кезек күтүп турат ошол жерде. 3 саат, 4 саатта ошол 20 метр, 30 метр гана жылат экен. Мындай абдан кырдаал оор болуп атат да. Биз Экспо деген уюмдун маалыматы боюнча ар бир ишкер Казакстан менен иштеген бир күндө 10 000 акш долларынан зыянга учурап атат дейт. Муну менимче өкмөт мындай тез арада болгон күч аракетин көрүш керек. Негизи буга чейин ушул фитосанитария, лаборатория, ветеринария жаатында ээстин талаптарына шайкеш келтирүү жагында өкмөттүн алып барган иштери жетишсиз. Ошонун зыяны мына акырындык менен элге тийип атат. Өткөн күндө дагы, мына Казакстанга өткөн күндө дагы казактар ар кандай блокпостторду коюп, текшерип, ошол жерде жана талондорун айырып салып эле мындай кыргыз ишкерлеринин акчасын алып, ушинтип жүдө туткан учурлар көп болуп атат. Мекендештерибиз Казакстандагы жумушка чыга албай, базарга чыга албай, үйүндө мындай жатышат. Абал мындай бир топ жакшы эмес да. Анан эң негизгиси Казакстанда медиасында, мамлекеттик маалымат каражаттарында мындай бир маалыматтык компания кетти. Кыргызстандан келген мөмө жемиштер, азыктар ар кандай ооруга, илдеттерге чалдыккан, жугуштуу оорулар болушу мүмкүн дегендей маалыматтык компания кетти. Ошон үчүн биз дагы Кыргызстан мындай да карап турбай, Кыргызстан бул Кыргызстандын азыктары экологиялык жактан таза деген мындай бир брендти, эко деген брендти биз азыр маалыматтык компания жүргүзүп, өзүбүздүн азыктарыбызды ишкерлерге өкмөттүк деңгээлде чоң мындай колдоо көрсөтүшүбүз керек деп ойлойбуз. Эми кыргыз тараптагы, казак тараптагы өз жарандарын кыйнабай мындай бир пикирге келет деген ойдобуз. Албетте мындай жылуу жерде креслодо туруп алып курунамыз калтырыш оңой. Анын азабын мындай элибиз тартат. Биз тартпайбыз да, биз могул жерде отурабыз, сүйлөйбүз, сындап коебуз, бирок анын зыяны биздин элге, Казакстандын элине мына ушул тийип атат. Ошондуктан биздин ушул казак тараптагы, кыргыз тараптагы бир пикирге келип, ушул чек ара жаатында өкмөт колунан келишинче аракетти ушул оң жагына чечүүнүн аракетин көрүш керек. Рахмат.